Салам достор, мен Чикаго шаарындамын. Жаңы жыл жакындаганда баарыбыз сүйүп көргөн бир легендардуу кино бар. Ал Үйдө жалгыз тасмасы. Мен да сүйүп көргөндөрдүн биримин. Машинаны айдап алып Кевиндин үйүнөн кабар алып коеюн деп кетип баратам. Айтмакчы, Америкада чоң жолдордо 120-130 км/саат менен айдашат. Кыргызстандын же Россиянын акулуу жолдорунда канча ылдамдык менен айдашат. Мына абдан кооз районго да келип калдым. Карагылачы, үйлөр бир башкача, өзүнчө эле бир башкача атмосфераны берип турат. Ушул район аябай кымбат райондордун бири. Байкалып эле турат, эгерде ушул жерде жашасаң, чыныгы Америкада жашагандай болсоң керек. Азыр убактысы чыгып баратат. Намазды окуп албасам да болбойт. Да, мына ошол легендарлуу Үйдө жалгыз тасмасы тартылган Кевиндин үйү. Бул үй жакында $5,250,000 сатылды. Жаңы кожоюнун сыртын бир аз өзгөртүп жибериптир. Мурда дарактар көбүрөөк, коозураак көрүнөт болчу. Азыр башкача көрүнүп калыптыр. Карагылачы, эч кандай вид жок. Бул жерде адамдар аябай көп келгенден жер ылай, чыла да болуп кетиптир го. Карагылачы, ар кочкон адамдар, бирок ушул жаңы жыл алдында гана адамдар аябай көп келет. Ал эми сенчи Үйдө жалгыз тасмасын жаңы жыл алдында канча ирет көргөнсүң? Комментарийге жаза. Келсин жаңы жылым, келсин.